диндер адам жаралгандан бери ошол убакыттагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болгон. Кудай аларга өзүнүн купуя сырын, адамзаттын жашоо жолжобосун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген. Ал эволюция бүттү. Азыр сен ааламга айланышың керек. Ааламдык түшүнүккө өтүшүң керек болуп атат бул жерде. Мына ошол жөнүндө берилди. Андан кийин анан ушу биз сабак өтүп жүргөн адам биринчи ааламды тааныш керек. Жанагы 7 катар дүйнөнү. Анан табияттын кызматын билиш керек. Табият ошо Кудайдын жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы, жаратылышты булгаганың, талкалаганың, жаратканымдын жан дүйнөсүн булгаганың, талкалаганың, жаратылышсыз жерде жашоо жок. Жаратылыш сен ошол сүйгүн көмүлүүчү, жанагы көр бейишти издеген жердин ошол күнбөстүн ээси, жаратылыш кырсыкканды эч ким токтото албайт. Жаратылыш ар бир секунд жашооңо күбө деп мына ушуну таануу. Андан кийин адам өзүн таануу. Эмнеден жаралды, эмнеге жаралды. Анан адамзатты таануу. Ар бир адам алтын доорду куруу үчүн күрөшүш керек экендигин. Андан кийин анан ошо кыргыз журтун таануу. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, бул жерде эмне берилген атат? Биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Анан ошо энергия кийгенде адамга, ошол адам өлбөс, бессмертным, вечным, великим, улуу болуп каларын, улуулук, өлбөс, жаратуучу, унчукпас, түбөлүктүү болуп каларын бердик. Анан адам кийин ааламдык түшүнүккө өткөндө аалам жойулуп, адам ошо көккө айланып, эч кимге деле сыйынбай, эч кимден деле коркпой, анткени адам ошол улуу түшүнүккө өтүп, өлбөскө өтүп, бейиш дүйнөгө көкүрөгү тынчып, табият бейишке айланып, анан адам менен табият бирге чогуу бая жомокто Кудай ынтымакта жашап калаарын бердик. Мына көрдүңүзбү, бул жерде ушу көп нерсе берилди. Мисалга, анатомия астрологиядан жаралат деген бул дүйнө үчүн жаңылык. Анатомия астрологиядан жаралгандыктан анатомия астрологиянын ролун аткарат. Ошо Богтунбу, аалам периштенинби деген да бул дүйнө үчүн жаңылык. Ошол аалам жерге түшүп келди, инопланетан катары деген дагы бул дүйнө элине жаңылык. Анткени инопланетанды билбей атат, алар эмнеге келди, эмне деген күч, эмнени талап кылып атат. Анан инопланетандар ушу адамзаттан ааламдык түшүнүктө жашоону каалап атканы бул жаңылык. Кыргыз эли Кудайдын, арбайдын, ааламдын ордун аткарып калат деген да бул жаңылык дүйнө эли үчүн. Бирок шишик, писик, оору, эгер адам ааламдык түшүнүккө өтүп кетсе, оору жоюларын, больница жоюларын, адам арыздашпай каларын, милиция жоюларын, түрмө жоюларын, өлүм жоюлары бул дүйнө эли үчүн жаңылык. Дүйнө элинин мамлекет башчыларынын иши жүрбөй атканынын себеби бул ааламдын каалоосу башка болгондуктан, ошол ааламдын каалоосун билбегендиктен күндөн күнгө өздөрүнүн да духу түшүп, элин да кыйнап, тупикке кармап, ошол адам ааламдык ролду аткарбагаса, ден соолугунан, элдин бала чакасынан, мал пулунан, пикир келишпестиктен, байлыгынан, бийлигинен, ичкиликтен себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болоорун, өңүнө суу көрсөтөрүн, мына ар кандай кырсыктын болуп аткан себеби ошол. Себеби мурун атеист болуп жашасаң, мурун ишиң жок жашасаң, мурун жөн эле Алла же Кудай деп койгон менен же ал материя экен, же энергия, же аксакал, же араб экенин билбегендиктен ал деле сага жакшы жардам берген эмес. Мына ушуну тааныбаста адамдын
жашоосу болбостугун, табият аалам менен гармонияда болбосо, ошол өзүнчө эле бир жашап алгандыкта мына кыргыз элинде, дүйнө элинде кырсык болуп атканы ушул элге жетип атат, дүйнөгө жетип атат. Ушунун баары өтө чоң жаңылык. Андан ары келип ошол дүйнөлөшүүнүн проектиси дегендей саясатчылар мына келип тарыхчылар, окумуштуулар, калыстар, журналисттер келип Арыстан Алайдан ушул илимди алып, түшүнүп, өз тилине салып, өз методикасына салып, карапайым элин, улуттарын, урпактарын сактап калуу булардын иши. Кырсык адам кызматын, милдетин аткарбаса, Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Андан сырткары ушу 4 мамлекеттин орду. Башканы коюп манастайт дегендей, башка түйшүктү коюп, мына мен башка түйшүктү коюп ааламдык ишимди аткарып атам. Күндө жаңылык, күндө ачылыш, баары бир бул эмгеги макталат. Бала чаканы чоңойтуп койсоң, аалам астындаксың, ата милдетин аткардың. Адамзат бала чакаңдын чоңойсо кийин түшүнөт, аракет кылыптыр, өстүрүптүр, өз ачка болсо дагы калп айтпаптыр, жалган айтпаптыр, бизди жакшы тарбиялаптыр деп баары бир түшүнөт да, анысы кандай бул баары бир аткарылат. Ошондуктан ааламдагы энергия жерге түшкөн, тилеңгиче, сураңгыча, ыйлагыча кел, улуу журтум, журналист, саясатчы, окумуштуу, сен Кудай эмессиң, сен аалам эмессиң. Арыстан Алайды так илим берип баратат дегендей, кел, жаныңды сактап кал. Милициялар, полициялар, соттор, келиңиздер, жаныңыздарды сактап калыңыздар. Үй бүлөңүздү сактап калыңыздар. Мүмкүнчүлүк болсо, журналист болсоң, видеоң болсо, да бир нерсең болсо, бар, эртең пресс-конференцияга катыш, жеткир. Анан бүгүнкү күнгө чейин бир кыргыздарыбыз деп коюп, манас тиги жүрөт, сыйынышып, тиленишип, мазарларда бирөөлөр жүрөт бүгүнкү күндө. Ар кандай динде жок, ал доор бүттү. Эски закон менен, эски түшүнүк менен жашаган эл, жер, ошол эл, кыргызчылык, кыргыз улуулук өтпөсө. Ошол мамлекет, ошол жер банкрот болот, ар тараптан кырсыктайт. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, баатыр да келбейт, окумуштуу да чыкпайт, эскиче паланча саясатчы дагы сиздерди куткарбайт. Ааламдык түшүнүүңүздөр, өзүңүздөр гана өзүңүздөрдү сактап каласыздар. Медицина да сизди сактап калбайт. Мындан ары түшүнүгүң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оору суркоодон куткаруучу сенсиң. Тетирсинче кыргыздар улуулукка калыптанып, энергиясы иштеп, эртең улуттар келсе, мугалим болуп, ааламдык түшүнүккө өткөрүүгө милдеткер. Бүгүн кызмат кылсаң, сен утуша аласың. Болбосо 1-2 жылдан кийин сенин кызматыңдын дагы, кеңешиңдин дагы эч ким зар болбой калат. Себеби өсүп кетет. Өсүп алды. Мына ошол бизди душман көрүп алган, мени душман көрүп алган бир агым диндегилерби, же бир ошол башын уруп алган, такыр эле ошол аң сезими жабыркап калган ар кандай диндегилерби, теңирчилер көбөйдү деп атат да. Кызык жер, күлкүң келет. Ой, кыргыздын баары теңирчи, ушуну жакшы түшүнбөй атасыңар. Эмнеге десе, теңирдик сыпат бар ошо кыргыздачы. Кыргыз болуп жаралганда эле жылдыздын сырын бекитип койгон кыргызгачы. Айтымчы, ал астрологический прогноз. Кыргыз көрбөй туруп көсөм сүйлөйт деп коет. Бийик ой айтып, бийлик кылат деп коет. Отуруп алып эле бийик ой айтып, бийлик кыла берет кыргызың. Көрдүңүзбү мына? Теңир экени мына. Бийик ой айтып эле бийлик кылып коет экен. Көрбөй туруп эле көсөм сүйлөп коет. Теңирдин ролун, жердеги ролун кыргыз аткарат. Анан
ошол өскөн адамдар анан жазып атат, ошо чындыкты коштоп колдоп атат. Анан ал теңирчи деп эле кандай көр болуп атасыздар билбейм. Ошондуктан артта калып калбаңыздар. Анан дагы айтылып атыптыр эми ушул Абдулдаевга же теңирчилерге батыштан жаман көп акча келип атат. Батыштан бир тыйын келбейт. Кимден келет? Ооба, Россиядан бирөөлөр 1000 рубль жөнөтүп коет. Рахмат. Мээрим төгүп койдуңуз, бата берип койдуңуз. Жөнөтүп коеюн дедим деп. Ушундай, андан башка мунун анан ушул сөзүңүздөр деле өтө жаңылыштык. Ошон үчүн теңирчилер көп жок. Теңирчи көбөйүп кеткен жок. Өсүп кеткен адам көбөйдү. Өзүн тааныган адам көбөйдү. Түшүнгөн адам көбөйдү. Түшүнгөн, ишенген адам анан түшүндүрүп берип атат. Урматтуу улуу журтум, убакытты коротуп албаңыздар, энергияңызды коротуп албаңыздар, тезирээк ушу ааламга айланып, Кудайдан келген энергияны ичиңиздерге, тыялаңыздарга, душаңыздарга сактап, өстүрүп, ошо кызматты аткарып алыңыздар. Эгер манасчыны отургузуп койсоң, кысылып калбайбы ал? Кысылып, манас айтат элем деп, мен элге барат элем деп, мисалга. Ошо сыяктуу эле жини оору деле энергия ичке киргендиктен эскиче кыссаң анан ошо жим болуп кетет, нерв иштеткен адам сыяктуу. Ошо сыяктуу шишик деле ошо бир жерди түртүп чыгып атат. Жара да бир жерди тешип чыгып атат. Ошондуктан иштеги жаныңыздарды, энергияңыздарды улуулукка иштетип алыңыздар. Ар күнү 2-4 күнү түз эфирде жолукканча жаныңыздар ак, өзүңүздөр таныңыздар сак, саламатта болуңуздар.